Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-жылдын 25 ноябрындагы номер 631 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялайт. Эл аралык укуктук департаментинин көп тараптуу келишимдер бөлүмүнүн атташысы, экономикалык дипломатия департаментинин экспортты жана туризмди илгерилетүү бөлүмүнүн атташысы, эки бирдик, экономикалык дипломатия департаментинин инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн атташысы, консулдук департаменттин экспертиза, документтештирүү жана визалык иш бөлүмүнүн документтештирүү секторунун атташысы, кадрдык саясат бөлүмүнүн атташысы, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атташысы, эки бирдик, иштеген жери Баткен жана Жалал-Абад шаары. Валюта финансы департаментинин кирешелерди эсепке алуу секторунун баш кадиси, Валюта финансы департаментинин чет өлкөдөгү мекемелер секторунун баш кадиси, Валюта финансы департаментинин талдоо жана пландаштыруу секторунун баш кадиси, Валюта финансы департаментинин талдоо жана пландаштыруу секторунун жетектөөчү адиси. Конкурс төмөнкү кадамдарды камтыйт. Сынактын катышуучуларынын документтеринин Тышкы иштер министрлиги тарабынан бекитилген дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна коюлган квалификациялык талаптарга шайкештигин кароо, дипломатиялык кызматтын бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө борборунда жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүндө базалык жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө. Практикалык тапшырма. Кыргыз тест системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо. Интервью. Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл. Арыз бош кызмат ордун так көрсөтүү менен эки нускада. Сүрөт менен кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы. Өмүр баян, соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен. Резюме. 3-4 сүрөтү. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү, зарыл болгон кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер, нотариалдык түрдө же иштеген жери боюнча кадрлар башкармалыгынан күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификацияны жогорулатуу, илимий даражаны ыйгаруу тууралуу документтердин көчүрмөсү, сунуштама каттар, документтердин көчүрмөсү, нотариалдык түрдө же иштеген жери боюнча кадрлар башкармалыгынан күбөлөндүрүлүшү зарыл. Документтердин түп нускасы сынакка арыз тапшырууда көрсөтүлөт. Сынакка катышуу үчүн документтер көктөмгө тиркелип, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кадрдык саясат бөлүмүнө берилиши зарыл. Дареги, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 57. Документтер 2023-жылдын 25 мартынан тартып, 6 апрелин камтуу менен иш күндөрү саат 10:00-дон 17:00 чейин кабыл алынат. Кошумча маалыматтарды 0312 62 50 87 62 66 57 телефондору аркылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин www.mfa.gov.kg жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин www.mmk.gov.kg расмий сайттарынан тактаса болот. Эскертүү: талаптарга жооп берген конкурсанттар сынакка катышуу үчүн чакырылат. Андыктан байланыш үчүн колдонуудагы электрондук почта дарегин берүү зарыл.